негизи ушу жарык дүйнөгө адам баласы келгени эң биринчи муктаждыгы бул азык болуп эсептелет да. Анан эң биринчи азыкты албетте ымыркай бала ушу эненин сүтү менен алат. Эненин сүтү деген түшүнүк кыргыздын дүйнө таанымында бул тереңирээк, анан кененирээк ачылат да. Мисалы, эненин сүтү дегенде бул жөн эле тамак аш эмес, тамак азык эмес, андан сырткары эненин ошо жүрөгүндө болгон сезими, мээрими, сүйүүсү, камкордугу, аны менен катар бериле турган тарбиясы кошо келет да. Эненин сүтү менен берилиптир дегенде биз ошонун башынан бери келаткан бир тарбиялык багыттагы бир чоң азыкты түшүнөбүз да. Анан баягы куштун эки канаты болот дегендей, эне сүтүнөн тышкары дагы ошо бул жашоого келгендеги адам баласына керектүү азыктын бири, эң орчундусу дагы маанилүүсү бул ата акылы деген түшүнүк бар да. Ата акылы дегенде биз бул ар бир эл, улут болуп калыптанган доордон баштап эле ошо өзүнүн жашоо тажрыйбасында, тарыхында бир топтогон турмуштук бир билимдери, сабактары, жетишкендиктери, кайсы бир багынткан бийиктиктери болсо, ошондон улам ошол элдин салттуулугу, улуулугу, аны менен калыптанган улуттун бир мүнөзү, өзүнүн бир улуттук баалуулуктары, дөөлөттөрү, нарктары, ошол бир кай бир деңгээлде бир улуу байлыктардын баарын муундан муунга ошо атанын акылы менен өткөрүлөт да. Мына бул дагы өтө маанилүү жашоодогу эң бир орчундуу азыктын бири деп, ата акылы деп биздин кыргыздын дүйнө таанымында айтылат да. Ушул эки тараптан келген азыктанып ошондон күч алган адам бул жашоодо баягы толук кандуу, эки канаты бар куштай болуп, күчкө толуп, кубатка толуп, анан күүлөнүп учканда дагы чоң бийиктерди багынтып, өзүнүн багыттуу жолунда өзүн алдуу күчтүү сезет да. Анан биз айталы дегенибиз ошол бүгүнкү күнү биздин ошо кыргыздын дүйнө таанымы түшүнүгүндөгү ата акылы менен эненин сүтүнүн орду канчалык. Бизде мисалы эне сүтүн актоо, эне сүтүнөн кештем деген түшүнүктөр ушуга чейин аябай маани берилип келет. Андан кийин жүрүп отурбай диний түшүнүктөр кошулганда бизде мисалы бейиш эненин таманында деген түшүнүккө чейин жетип келет. Биз ал нерсени абдан ушул күнгө чейин маани берип келебиз. Эне сүтү дегендечи. Ал эми ата акылы дегенден биз кадыресе мындай бир алыстап калдык дейбизби же жоготуп алдык деп айтабызбы, аны ушунун тегерен бүгүн эми ушунун тегеренде сөз кылалы дегенбиз да. Же аталарыбыздан акыл чыкпай калды, эмне? Аталарыбыздан акыл чыкпай калды дегенден алысмын. Мындай деген туура го, ошо ата акылын билип түшүнүп, ошону кийинки муундарга мурастап өткөрүп берчү аталар мүмкүн азайып баратат деген ой да. Калбай деле калды го дейм. Калбай деле баратат десек болот, бирок таптакыр жок, көрөнгө бар да дагычы. Жок деп айта албайбыз, көрөнгө сакталды. Алып жүрүүчүлөр бар, бирок ошону баягы ар бир үй бүлөнүн бул турмуштагы баягы кадыресе көрүнүш катары тарбиялык багытта бул нерсе эске алынбай калды. Эне сүтү, эне тарбиясы бар, атанын милдети орду четке кагылып калгандай сезилет да.